2022 жылдын 5 октябрында Бишкек шаарында кол коюлган Кыргыз Республикасы менен эл аралык өнүктүрүү ассоциациясынын ортосундагы социалдык жардам жана эмгек рыногу программаларын бекемдөө долбоору боюнча каржылоо жөнүндө макулдашууну ратификациялоо тууралуу мыйзамдын долбоору экинчи окуга киргизилет. Демилгечи министрлер кабинетинин төрагасы эл аралык иштер, коргоо, коопсуздук жана миграция боюнча комитет караган. Баяндамачылар Атажанов Рысбек Исламович, эл аралык иштер, коргоо, коопсуздук жана миграция боюнча комитеттин төрагасынын орун басары. Чакырылгандар бул Базарбаев Кудайберген Базарбаевич, эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министри. Сөз баяндамачыга берилет. Рысбек Исламович, сөз сизде. Чоң рахмат. Урматтуу депутаттар, 2022 жылдын 5 октябрында Бишкек шаарында кол коюлган Кыргыз Республикасы менен эл аралык өнүктүрүү ассоциациясынын ортосундагы социалдык жардам жана эмгек рыногу программаларынын бекемдөө долбоору боюнча каржылоо жөнүндө макулдашууну ратификациялоо тууралуу Кыргыз Республикасынын мыйзамынын долбоору экинчи окууда комитеттин жыйынында каралган. Урматтуу депутаттар, аталган мыйзам долбоору боюнча министр Кудайберген Базарбаевичтин презентациясы жана видеоролиги бар экен, 6 мүнөттүк. Ошого суроолорду берсек да болот, видеороликти көрүп койсок да болот да, 6 мүнөттүк. Урматтуу депутаттар, макулсуздарбы видеороликти көрүп коелубу? Анда аппарат кое бериңиздер. Анан суроо жоопторду анан кылабыз да. Урматтуу Нурбек Эмирбекович, урматтуу депутаттар, сиздердин карооңуздарга сунушталган мыйзам долбоору менен социалдык жардам жана эмгек рыногу программаларынын бекемдөө аттуу долбоорду ратификациялоо каралган. Жакыныраак сүйлөсөңүз жакшы эметпейби, болбойт. Түшүндүм. Социалдык жардам жана эмгек рыногу программаларынын бекемдөө долбоордун негизги максаты бул социалдык жактан коргоого муктаж категориядагы жарандарга карата мамлекеттик колдоону күчөтүү, ошондой эле колдонуудагы системанын натыйжалуулугун жогорулатуу болуп саналат. Урматтуу депутаттар, барыңыздарга маалым болгондой эле азыркы учурда мамлекеттик колдоонун жаңы механизмин ишке ашырып жатабыз. Атап айтканда, айыл дергесинде жардамга муктаж, ошол эле учурда эмгек потенциалы бар үй бүлөлөргө социалдык келишим аркылуу жардам берилген. Ошол эле учурда бул долбоор адамдардын эмгекке, жашоого болгон аң сезимин өзгөртүүгө жардам берет. Социалдык келишим долбоору Кыргыз Республикасынын президентинин демилгелеринин алкагында ишке ашып жатат. Бул социалдык келишим долбоору алгач пилоттук райондордо ишке ашырылды. Долбоордун алкагында үй бүлөлөргө 100 000 сомдон жардам берилип, киреше алып келүүчү долбоорлор ишке ашты. Мисалы, Кадамжай районунун жашоочусу 5 баланын апасы тигүүчүлүк менен алектенип, анын айлык кирешеси бүгүнкү күндө 25 000 сомго чейин болду. Пилоттун жыйынтыгы ийгиликтүү болуп, бардык долбоорлор ишке ашты. Мындан улам социалдык келишимди республика боюнча жайылттык. Региондор боюнча бардык маалымат слайдта көрсөтүлгөн. Жалпысынан республика боюнча 2800 үй бүлөгө 100 000 сомдон берилди. Бул болсо республика боюнча 15 000ден ашык адамдын жашоо шартын жакшыртууга жардам берди. Азыркы учурда социалдык келишимдин алкагында мал жандыкты багуу, күнөскаларды куруу, брусчатка жасоо, автоунаа оңдоо, сварка сыяктуу иштер аткарылууда. Урматтуу депутаттар, социалдык келишим алкагында ишке ашып жаткан бир-эки мисалды айта кетсем. Чаткал районунун жашоочусу тигүүчү машиналарды сатып алып, 2 жумушсуз аялды жумуш менен камсыз кылды. Ошол эле учурда Чаткал айыл өкмөтүнүн башчысы кийим тигүүчүлүк боюнча бизнес пландарын аткарып жаткан 8 үй бүлөгө имарат бөлүп берди. Бүгүнкү күндө бул цехте иштеген бир кызматкердин айлыгы 25 000 сомго чейин болду. Ал эми Жайыл районунун тургуну экинчи топтогу майыптыгы бар жаран базардын жанында киоск сатып алып, ал жерде бут кийим тигип жана оңдоп иштеп жатат. Азыркы учурда анын орточо айлык кирешеси 19 000 сомдон жогору болууда. Урматтуу депутаттар, мында иш-чараны сунушталган долбоордун алкагында улантуу пландалган.
Анын алкагында 3000 үй бүлөгө 100 000 сомдон берилет. Буюрса, долбоор ишке ашса, бул биринчи кезекте адамдык капиталды өнүктүрүүгө шарт түзөт. Айыл дергесинде кошумча жумуш орундар түзүлөт. Өз ишин баштоого мүмкүнчүлүк алган 3000 үй бүлөнүн же болбосо 15 миңден ашык адамдын жашоо шарты жакшырат. Урматтуу депутаттар, долбоордун алкагында жумушсуздарды кесиптик даярдоо, кайра даярдоо жана квалификациясын жогорулатуу каралган. Долбоор алкагында 3000 жумушсуз жаштарды кесиптик окууларга жөнөтүп, окуу учурунда аларга атайын стипендия төлөп беребиз. Алар окууну аяктагандан кийин иш берүүчүлөр менен биргеликте жаштар үчүн атайын жумуш орундарын түзүүсү да каралган. Анын алкагында ишке орношкон жаштардын эмгек акысын 6 айга чейин жашоо минимумунун өлчөмүндө 8025 сомдон биз төлөп беребиз. Бул ишлардын жыйынтыгында 3000 жаштарыбыз кесипке ээ болуп, алгачкы иш тажрыйба ала алышат. Ишке жайгаштырсак, эртеңки күнү алар эмгегинин үзүрүн көрүп, өзүн, үй бүлөсүнүн багып, ошондой эле экономиканын өсүшүнө да өз салымын кошо алышат. Урматтуу депутаттар, сунушталган долбоор менен долбоор мамлекет тарабынан колдоого муктаж жандардын абалын жакшыртууга багытталган. Долбоор Жогорку Кеңештин токтому менен биринчи окууда кабыл алынган. Сунушталган долбоорду колдоп берүүңүздөрдү суранабыз. Рахмат. Ошол эле учурда азырда бир 5 мүнөттүк бир меморале, кичинекей бир видеоролик көрсөтүп койсок. Рахмат. Рахмат. Урматтуу депутаттар, суроолор бар. Шаардын тургуну Ырысбек Бекебаев буга чейин Дагы не dedi? Видео канча мүнөттүк ал? Видео аппарат анда видеону коюп бергиле. Шаардын тургуну Ырысбек Бекебаев буга чейин жумушсуз жүргөндүктөн аз камсыздалган үй бүлөлөрдүн катарында 4 баласына мамлекеттен үй бүлөгө көмөк жөлөк пулун алып келген. Социалдык келишим долбоору аркылуу кайтарымсыз 100 000 сом алгандан кийин унаа алып айдоочулук кыла баштады. 2 айдан бери 4 баласын муктаждыксыз багып, күнүмдүк оокатын жасап, үй бүлөсүнүн киреше булагын көбөйткөнгө жетишти. Буга чейин ошо 4 балама пособие алаттым да. Азыр эми ошол пособиянын ордуга мына 100 000 алып өкмөттөн. Şu ишти кылып жатам, машина алдым. Тирчилик кылып жатам. Туруктуу ишим жок эди. Az мына Кудайга шүкүр, şu иш менен күндө иш кылып жатам. Дагы бир шаардын жашоочусу Гофорова Кундуз 2 баласына мамлекеттен жөлөк пулун алып келген үй кожойкеси болчу. Ал буга чейин жолдошу 2 үй бүлөлүк ишкерликти колго алууну максат кылганы менен каражаттын жетишсиздиги көйгөй болчу. Кыргыз Республикасынын эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлиги Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн жакыр жашаган жана аз камсыз болгон үй бүлөлөргө социалдык келишимдин негизинде бир жолку социалдык жардам көрсөтүү жөнүндө токтом долбоорун ишке ашырып, натыйжада 50 үй бүлөнүн катарында Кундуздагы кайтарымсыз жардам алды. Учурда чакан тегүүчүлүктү жолго коюп, кошумча кыз келиндерди жумуш менен камсыздоого да жетишти. Şu күнгө чейин мен үйдө эле отургамда тигиш бичишти билбейт элем. Анан эжемдин машинкасы барып калды, машинка алып калдым, кызыгып калдым шүйөяга. Кызыгып эле кандай иш башташымды билбейм, андай отурган жеримде социалдык контракт боюнча 100 000 алса болот деген сунуш келип калды. Анан как раз кылсам болот экен дедим, ушул ишти баштадым. 3 ай создашта менен келишип, 3 ай окудум. Акысыз. Акысыз 3 ай окудум. Окууну бүтүп, окуу бүтө эле келе, ушу окуунун арасында биякта иш баштадым да. Отуруп калбаш керек болду. Анан күйөөм өзү 60 000 гаражга өзүнүн шаймандарын алды. Ол өзүнүн ишин өзүнчө жүзүп атат.
мүчөлөрдүн баары аз камсыз болуп, балдарына үй бүлөгө жөлөк пулун алган жарандар. Шаар боюнча 50 үй бүлө мүчөлөрүнө жакырчылыктан чыгуу, жумуш менен камсыз болуусу өзүнүн бизнесин ачууга көмөк көрсөтүү максатында 100 000 сомдон кайтарымсыз акча каражаты берилген. Алардын ичине 28 үй бүлө мал жандыктарын сатып алып, азыркы күндө өндүрүлгөн сүт азыктарын базарга сатып кошумча киреше табууда. Мал чарбачылыгын чоң ишкерликке айлантууну максат кылган Алижан Алмаматов 4 баласын алган жөлөк пулу бир жылына 80 000 сомго жетсе, ал эми кайтарымсыз алган социалдык колдоосунан баштаган мал чарбачылыгынан жылына 300 000 сомго чейин киреше табууну көздөп жатат. Эки буканы, Кудай кааласа, күзгө чейин 4 бука кылып, эми мына эсептеп карасаң, бизге пайда болобураак экен. Bir жылда мисалы үчүн 4 балага 80 000 чыкса, булар уже bir жылда 250 000, где-то 300 000 тегерегиде болуп калат. Кудай кааласа. Чоң рахмат айтат элем менчи. Өтө жакшы бул нерсечи. Эми просто ким бирөө ушу ишин алып кетсе жакшы. Алып туруп эле киргизип берип же башка неме кылса, уже билбейм. Максаты жумшаш керек. Мал чарбачылыгын илгерилетүүнү каалагандардын катарында Акылбек Дыйканов да бар. 100 000 сомго 10 баш кой алган. Жакынкы мезгилде майда жандыктарынын саны көбөйүп, жакырчылыктан чыгууга шарт түзүлүп, мамлекеттен жөлөк пул алууга муктаждык жаралбай калат дейт. Ондай шекермете кылабыз деп атабыз эми. Жылдан жылга ушинтип көбөйтүп Кудай кааласа. Жакшы ушинтип берген эми. Азыр приштеп деген да. Майда кылып алып жоголуп кетет экен бул. Анда жакшы болду азыр. Алып эме кылып койдук мына. Коротолуп калды эми Кудай кааласа. Шуну дагы дальше көбөйсөк деп атабыз коротолдур. Соода саттык ишкерлигине долбоор жазган 6 жарандын ичинен Айчүрөк Эргешова дүкөн ачып, азыркы күндө элге керектүү азык түлүктөрдү сатууда. Өлкө башчысы Садыр Жапаровго жана долбоорду ишке ашырган министрликке ыраазычылыгын билдирди. Анткени буга чейин ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген баласын карап, дүкөндүн иштетүүгө каражаты жок болгондуктан аз камсыз болгон үй бүлөлөрдүн катарында турган. Мындан ары чакан дүкөндүн күн сайын каражат түшүп турат. Таяр магазин болчу. Рахмат, роликти көрдүк. Суроо берүү үчүн Ажыбаев Чыңгыз Ильяс Кожоевичке берилет. Рахмат. Кудайберген Базарбаевич, мына өзүңүздүн азыр видео тасмаңызда айтып кеттиңиз. 2800 социалдык жардамга муктаж аз үй бүлөлөргө көмөк көрсөтүлдү депчи. Алардын ичинен канчасы Баткен областы, район шаар менен айтып берип коюңузчу. Рахмат. Мен башында айткандай, биз пилот менен баштаганбыз. Анан кийин 2800 үй бүлөгө ментип, биз ар бир шаар районго 50 үй бүлөгө деп берген болчубуз. Мисалы, ошондо Баткен областында Кызылкия шаарына 50 үй бүлө, Кадамжар районуна 50 үй бүлө, Баткен районуна 50 үй бүлө, Лелек районуна 50 үй бүлө, тиги Испана шаарына 50 үй бүлө деп бергенбиз. Мамлекет боюнча канча? Мамлекет боюнча 2800 үй бүлө. Ошо бүт бар мамлекет. Ошолорду азыр 50дөн чачыратсак, ар бир шаарга, ар бир районго бөлүнүп атабы ошондо? 2800'tü ошондо бөлгөндө 50дөн болуп атат. 100 000 сомдон алышты бүгүнкү күнү. Алышты. Азыр сиздин видео тасмаңызда шаардын тургуну болуп атты да, кайсы шаар бул? Кызылкия шаары. Кызылкия шаары. Кызылкия шаары. Биздин Лелек районунда кандай жумуш жүрүп атыптыр, ошо боюнча айтып коесузбу? Лелек районунда болсо бизде тың башкармаларыбыз бар. Лелек районунда болсо биз 50 бүлөгө бергенбиз. Бүгүнкү күндө ошонун бардыгы толкандуу ишке ашты. Быйылкы жылга азыр Мореки проект негизинен дагы кошумча биз 10 000 үй бүлөгө деп азыр пландаштырып атабыз. Ошонун ичинде Мореки карап аткан бүткүл дүйнөлүк банктын проекти бар. Азыр сиздин видео тасмаңызды көрүп туруп, бул
ордунда турган эле биз тартып койгондой эле болуп калыптыр да. Андай эмеспи? Жок, бул мындайды. Биз биринчи түшүнүп берейин. Биз биринчи иретте ушуреки проекттин негизинде адам баласынын аң сезимин өзгөртөбүз. Адам баласы монтип үйдө отуруп, меч пособияны күтөйүн деп пассивдүү болуш керек депчи. Анан кийин ушуреки үй-бүлөлөр болсо, булар рискке барат да, рискке. Анткени булар 100 000 сом алгандан кийин жанакы пособиядан булар чыгып калат. Буларчы. Ошон үчүн жана айтты го, ар бир үй-бүлөчү үйүнө отуруп булар санашат да, буларга эмнеси эмес выгодно. Пособияны ала бергенге же мисалы жусу мененчи алдыга жылалуу деп. Мисалы вот өзүңүз көрдүңүз, мисалы Кадамжай шаарында, Кадамжай районунда ушундай жакшы эмелер бар да, примерлер. Мисалы мен өзүм барып кийин көзөмөлдөп келгемде, мисалы биякта көрсөтүлгөн жок, дагы бир эмес Кадамжай районунда экинчи топтогу майып бар, 5 баласы бар. Андан кийин анын ичинде дагы 2 баласы майып, бул жан эмес баштаганда. Андан кийин мисалы ушул экили Кадамжай районунда болсо, жанакы Романовский порода деген бар экен, малчы. А болсо бир жылда 2 жолу тот береткен, ар бир жолду 5тен береткен да. Мен да ошого ишенбей, кийин жарым жылдан кийин баргам да ошо кишинин үйүнө. Өз көзүмөн көргөм. То есть кандай бир мындай жок да, бүт бардыгы эмечи баштаган иштер. Рахмат. Азыр айтып кеттиңиз да, могу 2800 үй бүлөнүн арасында Баткен областына караштуу Сүлүктүү шаары барбы? Суроону укталдым. 2800 үй бүлө деп айтып атпайсызбы азырчы? Ошонун арасында Сүлүктүү шаарынын тургундары барбы, жокпу деп атам. Бар. 50 үй бүлө бар. 50 үй бүлө. Бул макулдашуунун алкагында Лейлек районунда жана Сүлүктүү шаарында жумуш орундарын түзүү боюнча кандай чаралар көрүлөт? Жана кандай иш чаралар аткарылат? Мен түшүндүм. Бул макулдашуу ишке ашып калса, сиз туура айттыңыз, мында кошумча эмеси бар, бөлөк жагы бар. Биз 3000 биздин жаш мундарга жардам беребиз. Биз буларга жаңы кесипти беребиз, буларды үйрөтөбүз. Булар кесипти окуп атканда буларга стипендияны биз беребиз. Андан кийин булар кесипти алгандан кийин тиги мекемелер менен сүйлөшүп, ошол балдарды биз жумушка орноштуруп, акчанын теңин биз 6 айда 8025 сомдон биз төлөп беребиз. Ошо Лейлек районуна жана Сүлүктүү шаарына конкреттүү мындай бир айтыңызчы, кандай жумуштар аткарасыздар? Мореки проект өткөндөн кийин биз анан кийин ушунун баарын караштырабыз. Азыр болсо жалпысынан республика боюнча 3000 деп пландалган. Азырынча кандай иш аткарышыңыздар белгисиз, Бул проект аркылуу азыр иш башталды элек. Акчаны кредитке алып туруп 10 жыл жеңилдетүү берип атат, 10 жыл сиздер чойруп жүрө берсеңиздер, анан акчаны каяктан табабыз? Бул акчаны болсо, мен башында айткандай, биздин жарандарга беребиз. Булар болсо өз иштерин баштайт. Андан кийин мен терең ишенем, что булардын мисалы аң сезими өзгөрүп, булар көбүрөөк иштеп, андан кийин булар дакарстан чыгып, жаңы эмес жанакы ишканаларды ачып, андан кийин алдыга жылыш болот да. Рахмат. Минэконом менен жарандарды иш орун менен камсыз кылуу боюнча кандай иш алып баратасыздар? Мисалы вот биз тараптан биздин министрлик аркылуу биз биринчи иретте мореки соцконтракттан, андан тышкары болсо бизде мореки коомдук жумуш деген бар. Ошо менен дагы биз алек биз где-то ушуреки проект негизинде, андан кийин жанакы коомдук жумуш менен биз 23-жылы 23 000 адамга жаңы жумуш орунду таап беребиз, төлөп беребиз. Мына өлкө башчыбыз айтып атат да, Баткен областына өзгөчө көңүл бурабыз депчи. Сиздер дагы Минэконом менен чогуу биргелешип жумуш ордун түзүшүңүздөр керек. Азыр бүгүнкү күнү жумуш орду түзүү боюнча жумуш жүрбөй атат.
Сиз мен менен толугу менен макул болосуз. Биздин райондо, биздин областта ошондуктан Минэконом менен чогуу жумуш алып барышыңыздар керек. Мына өткөн жума Баткен областына элдик топтун депутаттары барып келдик. Элдин болгон маселеси пособие болуп атат да. Кудайберген Базарбаевич. Сизге бир сунуш Баткен областына барып, ар бир районго, бир райондун центрине, борборуна элдерди жыйып, ошол жерден өзүңүз бир маектешсеңиз жакшы болот эле. Рахмат, туура айттыңыз. Мен Баткен район областына 3 жолу барган болчумун. Сиз айткандай элди топ-топ райондордо ошолор менен сүйлөшүп, ошол жерде ордундачы маселелерин карап берген болчумун. Бирок мен терең ишенем, что аяка дагы барыш керек. Мен сөзсүз барам. Бирок мынакей жакын арада сиз өзүңүз билесиз го, мен барганда биз Баткен районуна барып берки Всемирный продовольственный программамен бирге биз $100 000 цехти ачып бердик. Бирок мен түшүндүм, мен сөз барам. Түшүндүм. Сиздер регионго чыкканда ушул жогорку кеңештин депутаттарын алып алсаңыздар, карапайым элди чогултуп беребиз бизчи. Сиздин өзүңүздүн адистериңиз чогултулган дежурный адамдар болбойт ал жердечи. Карапайым элди чогултуруп ошол жерден көйгөйдү дана угасыз да. Мындан нары ошо кызганбай жогорку кеңештин депутаттарын алып алсаңыздар жакшы болот. Ишиңиздерге ийгилик. Рахмат. Чыңгыз Лескожович, бирге барабыз, сөз жок. Анан кийин жанакыч морки сот контрактты ишке ашырганда барып беребиз го 100 000 сомду. Ошондо дагы баарыбыз бирге барабыз. Бул баарыбыздын жалпы ишибиз. Рахмат. Рахмат. Кийинки сөз Жумабеков Дастанбек Артисбековичте. Кудайберген Базарбаевич, айтпасаңыз жана роликтерди көрсөтпөдүңүзбү? Бул болуп кеткен ишпи же болбосо ушул кредит алсак ошо иштер ишке ашабы? Бул жанакы 2800 үй бүлө жөнүндө болуп атат. Биз буларга бергенбиз. Булар болсо акчаны алып уже ишке ашырып кетишти. Ошолор. Анын каражаты кайсы жактан табылды? Бул болсо 2008 мен жана айттым го, башында биз пилотту жанакы жумгал менен кадамда караган болчубуз. Ал жакшы өнүгөндөн кийин муну болсо 292 миллион сомду өкмөт карап берген болчу. Мамлекеттик бюджеттен берилген. Мамлекеттик бюджет. Ал кайтарымдуубу же кайтарымсызбы ошо элге? Бул кайтарымсыз. Кайтарымсыз. Бирок бул мындай да, сиз тонкий суроо бердиңиз. 100 000ге макул деп чыккан үй бүлөлөр, булар болсо пособиядан башты тартат. Риск бар. Ошо риск жөнүндө биз баарына да айтабыз. Бирок жанакы өзүңүз уктуңуз го, тиги киши айтты го, биз үйгө келип баарын сынап чыктык депчи. Пособия алсак канча болот экен депчи, 100 000 сом канча болот экен деп. Анан кийин буларга выгодно болуп, анан кийин булар пособиядан баш тартып, бияка өтүштү. Рахмат. Анда кийин банкрот болуп калса, бирок кайрадан пособия алганга мыйзам жол берет да? Эми бул мындай болот. Мунун негизинде мындай жаман ойлобойлу, бирок ушуга чейин Кудайым буйруп, из-за такой жесткой логистики андай фактылар жок да. Бирок сиз дагы мындай жакшы айттыңыз, мурунки 3 жылгач милдет да эмес күчү бар. 3 жылдан кийин анан кийин үй бүлөнү банкрот болуп калса, кайра карасак болот. Ошо мыйзамдуулугун сурап атам. Эми хорошо, 30 миллион АКШ доллар экен, бул 2 миллиард 600 миллион сом. Түзөттү бүгүнкү күндө примерно курс менен. Ошону канча үй бүлөгө деп турасыз муну? Эми мунун эмелери бар демес, разный. Жанакы бизде жалпы республика боюнча биздин оюбуз 10 000 үй бүлө. Анын ичинен болсо ушуреки проект аркылуу 3 000 үй бүлөгө деп атабыз. Анан кийин калган болсо азыр Всемирный продовольственный программамен дагы эмесе сүйлөшүп атабыз. То есть негизи биз 2023 жылы 10 000 үй бүлөгө ушундай сырткан тартып беребиз. Туура. Эми Кудайберген Базарбаев, сиз өзүнүн министрликтин ишин аткарып атасыз да? Бул
элди жакырчылыктан чыгаруу, пособие алгандарга жардам берүү деген программа негизинде бул ишке кирип атат да. Бул туура, мен колдоймун да. Бирок 30 миллион АКШ доллары башка элдин эсебинен кийин бул кредит алынат да жабылат турабы? Башка элдин баягы налог төлөнөт жана башка нерселер негизинде бул кредит эртеби кечпи төлөнөт турабы? Төлөнөт. Башка элдин эсебинен. Беспроцентный. Башка элдин эсебинен төлөнөт. Бирок бүгүнкү күндө биз ушун баардыгын мисалчы элге берген жараша, элибиз алдагы жылып, булар болсо бизнесмен болуп калып, өлкөбүздү өтө өнүктүрүп, булар болсо жанакы эмечи налогторду баарын төлөйт. Азыр болсо жанакы эменичи төлөмдөрдүн баардыгы бар. Кудайберген Базарбаевич, бул өнүгүү максаты. Кайтарымсыз берилген элге жардам болот. Туурабы? Кайтарымсыз жанагындай. Жакыр жашаган үй бүлөлөргө. Кайтарып. Бирок мунун ордун толтуруш үчүн башка элдин эсебинен толтурулат да. Налогтон жана башка нерселерден. Булар иштеп атып, булар налог төлөшөт. Патент алышат. Башка бул өздөрү ушу жана алган 100 000 сом алабы, канчалабы кайтарып береби же? Булар иштегенде ишканасын ачат да, анан кийин налог барат да. Учетко турушат. Жалпы кыргыз элинин налогунун негизинде бул 30 миллион кайтарылабы? Кайтарылат. Ошону айтып атпаймынбы? Ошол үчүн беспроцентный. Элге туура түшүндүрүш керек да. Элдин эсебинен бул кайра 30 миллион баягы элден элге жардам болуп атат да. Элден элге жардам болуп атат. Мына ошону туура түшүндүрүш керек да. Рахмат. Анткени бул 30 миллион кредитти эл жабып берип атат. Налогдун негизинде туура эл жабып берет. Ошол үчүн бул жерден сиздер өзүңүздөрдүн ишиңиздерди кылып атасыздар, бирок элден элге жардам болуп атат. Анан бул жерге жазып кетишиптер да, эң көп жабыр тарткан калкка деп. Эң көп жабыр тарткан калкка бул эмнеден жабыр тарткан калк болуп калат ошондо? Эми арасында инвалидтер болот да, инвалидтер. Майыптар. Бул термин өзү кандай колдонулат билесизби? Эң көп жабыр тарткан. Ал бир нерседен жабыр тартыш керек да. Сиздер ушундай термин киргизипсиздер. Эми бул мындайда мен түшүнөм, жакыр жашаган үй бүлө, түшүнөм. Көп балалуу үй бүлө десеңиз түшүнөм, бирок эң көп жабыр тарткан калкка деп атасыз да. Биздин республикабызда кандай бир кысыктар болуп калгандан кийин, андан кийин бул проекттин негизинде биз жанакы үй бүлөгө көмөктөгөн пособие алуучулар менен иш кылабыз да. Андан кийин биз аларды дагы ушундай эске алабыз. Ошону бул баяндамаңыздарда, мыйзамдын баяндамасына жазып кетишиптер, мында турат да. Компоненттер турат 1, 2, 3 деп аны окудум. Андан кийин аягында эң көп жабыр тарткан калкка деп атасыздар да. Калк эмнеден жабыр тартты? Эмненин азабынан жабыр тартты? Жер түрө болуп калса, кырсыктар болуп калса, аларга сиздер жардам бере албайсыздарбы? Ал башка жардам менен кетет. Жок, негизи. Бул проектке кирбейт да андай нерсе. Ошол эме, жок, ошол эме адамдарга. Ошого көңүл бурсаңыздар, бул мындай суроолуу болуп калып атат. Рахмат, мен түшүндүм, мен дагы карайын. Эми кийинки Кудайберген Базарбаевич, бул ишти так алып барсаңыздар, бул акча колго тийип калса. 2 миллиард 600 миллион сом деген бул көп акча. Ушуну туура, даректүү пайдаланганга өтө чоң контроль керек. Өтө чоң контроль керек. Мен сизге ишенемин, ишти так алып барасыз, таза кишисиз, бирок башкаларга алданып калбаңыз. Рахмат сизге. Биз ар бир райондочу ушундай комиссияны түзгөн болчубуз. Жергиликтүү депутаттар, жергиликтүү активисттер бардыгы биригип, ошоки кимге ошоки 100 000 беребиз деген эдичи. Ошонун ичинде бар баардыгы. Анан кийин ошоки комиссия эмечи көзөмөлдөйт. Бирок мен түшүндүм, биз дагы эмечи катуу көзөмөлдөйбүз. Өтө контроль болуш керек, жесткий контроль болуш керек. Анан урматтуу депутаттар мындай жазыптыр да. Жакырчылыктын деңгээли 8% өсүптүр былтыркка караганда. 33% болуптур. Өтө жогору көрсөткүч болуп калды, жаман нерсе бул. Бирок ошого карабай мына тийиштүү министрлик өздөрүнүн аракетин кылып атат. Ошо жакырчылыктан чыгуу.
аракетинде ушул иш жүрүп атат деп мен ойлойм да. Рахмат. Рахмат сизге. Рахмат. Кийинки сөз Салиев Мендербек Кубанычевичте. Рахмат, Джамиля Куанычбековна. Кудайберген Базарбаевич, вам надо посмотреть налево, дальний край, второй ряд. Саламатсызбы. Кудайберген Базарбаевич, без ложной скромности, я обычно скуп на комплименты в отношении представителей Кабинета министров, но сизге мындай чын жүрөктөн иш жакшы баратат деген пикирдемин да. Эми абсолюттук түрдө сиз жетектеген ведомство сонун иш алып барат дегенден алысмын, но я бы сказал, наверное, сугубо по моему личному мнению, нежели хорошо, чем плохо. Анан Кудайберген Базарбаевич, вот өткөнкү жумада мен Россияга барып келдим, диаспоралардын конгресси менен жолугупчу, Салихард, Сахалин, Дальний Восток, Мурманск, Питер, Москва, бардыгы мененчи мигранттар менен көп маселелерди көтөрдү. Көпчүлүгүн эртең ар кандай маселелерди өкмөткө табыштап аманатты жеткирейин деген пикирдемин. Ошонун арасында сиздерге ыйгарым укуңарга тиешелүү болгон бир эки маселени айтып кетким келип атат да. Груз 200 боюнча. Жалпы жөнүнөн мигранттар ыраазы, мына 2020 жылдан баштап мамлекет ар бир груз 200-ке 70 000 сомдон бөлүп атыптыр да. Бирок дебюрократизировать надо дейт. Кээ бир учурларда өтө көп иш кагаздарды тапшырып, эми баягы өлүктү тезирээк чыгарыш керек, биз мусулманбыз да. Ошону бир жакшылап карап берсеңиздер, мүмкүн рабочий комиссия түзүлсө мен да кирсем ошогочу. ОМС маселеси боюнча бардыгыбыз түшүнүп турабыз, бир тараптуу чече албайбыз. Мы в стране пребывания, там федеральные законы, бирок ошентсе дагы тынымсыз иш аракет кылыш керек го деген пикирдебиз. Анан сиздердин өкүлчүлүгүңүздөрдү көрүп келдим Москвада. Штатном режиме иштейт экен. Ошонун арасында быйылбы канча 8 миллион сом биздин мигранттардын выплата долгов кылышыптыр. Жакшы показатель, но я думаю, на этом нельзя останавливаться. Себеп дегенде канча деген мигранттарыбыз Россиянын кең талааларында кээ бир учурда ушу юридикалык билимдин аздыгынан, жетишпегендигинен, эми карапайым калк кайдан билсин договор түзүш керек экенди. Ушундай ишке больше вовлекаться этсеби деген тилегимди айтып кетким келет. Ийгилик ишиңизге. Рахмат сизге. Мен жазып алдым калыңызды. Рахмат. Кийинки сөз Кыдыкбаев Жаныбек Султановичте. Рахмат. Саламатсыздарбы, чакырылгандар. Менде мындай суроо, бул жакшы долбоор экен. Эми ушу долбоордун негизи менен жөлөк пулдар же көмөк пулдар берилеби дагы, ушул ишке ашып калса бул. Бул мындай да негизи жанагы үй-бүлөгө көмөк деген жок пул алуучуларчы бул проектке кирет да негизи. Андан кийин ошолор болсо өздөрү тандайт да, же пособие менен кала беребизби, же пособиядан башын тартып 100 000 сом алабыз депчи, бизнес кылабыз деп. Андан кийин муну ошо үй-бүлөлөр карап, андан кийин ошо экемеге соцконтракт булар келишет. Жок, азыр сиздер 100 000ден берип атасыңар да, азыр силердин презентацияда көрдүк, ушу берип баштадыңар. Алар булга тиешеси жок да, бул долбоорго, Бул мындай, бул долбоордун ичинде 3000 үй-бүлөнүн эмеси бар, саны бар. Ушул эки долбоор аркылуу биз 3000 үй-бүлөгө соцконтрактты төлөп беребиз. Жөлөк пулдан баш тартса, анда көмөк пул берет экенсиңер да, 100 000 сомдон берет экенсиңер да, ушундай, Анан мен мындай деген бир маселени айтайын деп атам да. Бизде же үйлөрдү салып алышкан, анан кызыл китептери бүтпөй, же кредит ала албайт, же пособие ала алышпайт, учетто жок, же балдарын бала бакчага, мектепке бере албаган жарандарыбыз дагы бар да. Анан ошолорду дагы бир эске алсаңыз, ошондой үй-бүлөлөр бар. Алардын документациясы жок, азыр бүгүнкү кызыл китептерин ала элек. Ошондой жарандарыбыз да бар да, ошондо эске алсаңыздар. Анан экинчи суроом, биздин азыр жумушсуздуктун көбүнчөсү бир 50% бир жаштардан түзөт экен да. Жаштарга жумушка кирейин десе, тиги опытың жок деп мындай жумушка албайт да. Алардын тагдырлары кандай болот? Алар соцфонд, ОМС төлөнбөсө кийин ошолор боюнча кандай иштерди алып баратасыңар, мындай пландарыңыздар барбы? Рахмат. Ушул эки проекттин негизинде 3000 биздин жаш балдарга дагы каралган,
Biz 3000 bizdin жаш балаларга жаңы кесипти окутабыз, беребиз. Булар кесипти алып атканда, окуп атканда буларга биз стипендия төлөп беребиз. Кесипти булар алгандан кийин тиги биз буларды кесиптин негизинде жумушка орноштурабыз. Милдеттүү иретте 3000 метче биздин жаш балдарыбызды. Андан кийин биринчи жарым жыл biz bularga 8025 сомдон төлөп беребиз кошумча. Булар жарым жылдын ичинде тиги жаңа хозяинга уже көнүп калышат, бири-бирин уже билип калышат. Кандай бир мамилеси уже пайда болот. Андан кийин булар ошону уланып кете берет да. Ошол жерге биринчи кадам катары ошол жерге проектте бул дагы 3000 биздин жаш балдарга каралган. Окутасыздар, Окутабыз, биринчи иретте. Бизде болсо аны каякта окутасыңар, кайсы жактарда билим берели деп атасыңар? Бүгүнкү күндө биздин министрликте биз 99 билим берүү мекеме менен анын ичинде болсо 78 училище менен биз келишимди түзгөнбүз. Андан кийин ошол биздин балдарыбызды биз жанакы училищелерде окутабыз. Жумуш ордун каяктан бересиңер окуп бүткөндөн кийин? Бул болсо биз бир жылда 100 ярмарка вакансия кылабыз. Вакансия ар бир райондо шаарда. Андан кийин тиги кожоюндар ошолки ярмаркага келет. Биз билебиз да кайсы жерде кандай вакансия бар деп. Андан кийин тиги биздин балдарыбыз окууга барарда биз алдан ала уже сүйлөшүп коебуз. Мону биз окутабыз, алып барабыз депчи. Анткени бул милдеттүү иретте боло турган иш. Контролунда катуу. Контрольный иш. Поэтому биз 3000 бала жаштарды жумуш менен камсыздайсыңар, ошол программа иштеп атат дейсизби? Ушунун негизинде. Жанагы ошол жумушка алып аткан, жумуш берип аткан органдар дейбизби же ведомстволор аларда зарплата төлөп береби же силер эле ошо 8000 сом менен аларга специалист кылып киргизип коесуңар? Жок, бул эме да биз теңмен-тең төлөйбүз. Алар дагы төлөш керек. Анткени болсо аларга иштеп атат. Аларга biz болсо 8000дичи страховка катарычы төлөп атабыз да. Балдарыбыз көнсүн деп. Ушул жумушкачы. Рахмат, ишиңизге ийгилик. Рахмат сизге. Жалпысынан колдойбуз. Рахмат сизге. Рахмат. Кийинки сөз Сулайманов Кунузбек Кошалевичте. Рахмат. Жамиля Кубанычбековна, Дарыган Базарбаевич, мен бул мыйзамды колдойм. Мен кече комитеттен дагы колдогом, бүгүн дагы колдойм. Бардык биздин коллегалар да суранып кетерин, колдоп кетерине себеби дегенде мен бул биринчи жана пилоттук проекттен кийинки таратылган 100 000 сомдон барып тапшырганда мен өзүм лично барып катышкам. Каракөл шаарында, мен өкүл өзүмдүн округумдагы Токтогул районунда. Бул биринчи маселе. Экинчи маселе, ошол жерде көрдүм, ошол адамдардын канчалык деңгээлдеги ыраазы болуп аткандарын, анан иш менен камсыз болуп атканы. Бул бир жагы. Экинчи жагы, жанагы жөлөк пулдан чегинүү деген сөз. То есть жөлөк пулдан отказ кылуу. Албайм деп, мен ушул ишти кылам деген кишилерге берип атасыздар 100 000 сомдон, туурабы? Ошону комиссияңарды эми дагы катуураак иштеттилер. Азыр деген 10 000 үй бүлөгө берсеңер, 10 000 үй бүлөнүн ичинде эми кой аксагы менен 100 дегендей ар кандай ойдогу адамдар түшүп кетпей, кирип кетпесин дагы 100 000 сом дейм. Анан ошолор дагы зыян келтирип койбосун. Экинчиси, бул акчаны сиз карточкага түшөт деп айтпай атасыз. Депутаттарга, мен коллегаларыма бир жак бул акча деген колуна берилбейт. Бул акча деген карточкага түшөт. Карточкага түшкөндөн кийин контроль болот. Ошол субъектке гана которулуп берилет акча деп айтпай атасыз. Бул биринчи маселе. Экинчи маселе, биздин коллегаларыбыздын тынчын алып аткан бул акча мына которулабы, артка кайтарылабы деп атат. Карачы 30 миллион акчага кайтарылат. Кайтарылат. Бирок биз 5% суда иретинде берилип аткан акча деп да айтпай атасыз. Канча срок менен 50 жылга деген 50 жылга берилип атат. Туурабы бул? Муну айтпай атасыз. Анан сизге дагы бир айтып койчу маселе, бул кайтарылганда сиз 10 000 үй бүлөгө берсеңиз, ар бири жок дегенде бирден киши иш орун камсыз кылса, значит 20 000 адам иш орду менен камсыз болот. Туурабы? 20 000 адам 3 айдан кийин булар налог төлөй баштайт. Налог төлөйт 1, мамлекетке пайда, социальный отчисление болот 2, туурабы? Дагы канча деген бул бизнес чоңоюп кете турган болсо, көбөйүп кете, өнүп кете турган болсо, канча деген пайда келтирет. Мунун зыяны жок жагын айтпай атасыздар сиз толугуракчы. Мына ошондуктан
суроолор көп жаралып атат. Анан жана жумуш орун менен камсыз кылуу боюнча. Бул илгерки силердин кылып аткан ишиңер азыр илгерки совхоз колхоздогу направление деген болгон. Ошол направление алгандан кийин кел окуйсуң, сен стипендияңды совхоз колхоз төлөп берет, бирок сен сөз түрдө кайра ошол совхозго колхозго иштешиң керек болчу. Мына ушуну айтпай атасыз. Сиз жалпак тил менен түшүндүргөндүк жетиши албай атасыз билбейм. Мына мен сиздин ордуңузда түшүндүрүп берип коеюн. Ошондон урматтуу коллегалар, колдоп коелу. Бул жакшы проект 5 сууда, то есть 5% 50 жылга деген. Рахмат. Рахмат сизге. Чоң рахмат. Рахмат. Кийинки сөз Нурбаев Жалалдин Пайзидиновичте. Рахмат. Ассаламу алейкум. Кудайберген Базарбаевич, ооба бул өтө азыркы убакытта керектүү долбоор. Бул долбоордун ийгиликтүү ишке ашырышыңызга тилектешпиз биз дагы. Бул жерде кичине тактап кетчү нерсе, жана коллегаларым да жакшы айтып кетти. Иш менен камсыз болбосо, мамлекеттин дүң продукциясы дагы көбөйбөйт да. Биз ошон үчүн жаңы иш орундарын түзүү бул эң мамлекеттин өсүп өнүгүшүнө, мамлекеттин бакубат жашоосуна өбөлгө болот. Ошондуктан мына азыр сиз айтып атасыз, 10 миң үй бөлөгө 100 миң сомдон беребиз деп. Бул 1 миллиард сом болот экен. Калган 1 миллиард 600-ün башка тармактарда колдоносуз да, туурабы? Жана айттым го мен, буга да кошумча 3 миң биздин жаш балдарга биз жаңы кесипти беребиз, үйрөтөбүз. Анан кийин ошолорду жумушка орноштурабыз. Анан кийин аларды ошоки биринчи жарым жыл болсо биз мынакей 8 миң 25 сомун биз төлөп беребиз. Ооба, туура айттыңыз. Ошол биз азыр жаштарыбызды эмгекке үйрөтпөсөк, эртең баарыбыз эле сыртка соодагер болуп кете албайбыз да. Эмгекке үйрөтүп, эмгек биз ошол келечек муунга жаштарыбызга иш орундарын түзүп берип, ал жерде кантип эмне жумуш аткарарыны мындай шарт түзүп беришибиз керек. Азыр сиз айтып атасыз, жумуш орундары түзүлөт деп. Туура, жанагы 2800 алган үй бөлө, быйылкы 22 жылда алган үй бөлөлөр. Азыр биз угуп атабыз, жакшы мындай ишти баштап, алар өзүнүн мындайча айтканда ой максаттарына жете баштады. Кудай буйрса ошондой эле болсун. Мына кийинки биздин азыркы сиздин экинчи этаптагы планыңызга мен айтарым, ошол аз камсыз болгон үй бүлөлөрдүн кээ бир үй бүлөлөр бар, алардын үй бүлө да жок да. Бирок муктаж жөлөк пулга. Ошол үй бүлөлөрдү да бир карап көрбөйсүздарбы? Жөлөк пул ала албайт, бирок жанагы ар бир айыл өкмөттө алардын тизмеси бар. Алар жашаган жер шарты жок. Же бирөөнүн үйүндө квартирада отурат, же жашаган үйүнүн кызыл китеби жок. Жана коллегам айтып кеткендей. Ошол үй бүлөлөрдүн дагы биринчи мындай алганда ошолордон да тандасаңыздар деген ойду айтып атам. Себеби балким 10 миң эмес, 15 миң кылып көрөсүзбү? Ар бир райондо бар алар. Ошол райондогу мына жөлөк пул ала албай аткандар бар да, 4-төн, 3-төн, 2-ден, 5-тен балдары бар, жөлөк пул ала албайбыз дейт. Же болбосо күйөөсү Россияга кетип калган, Россияга кеткенде бербейт, негизинен алганда ал күйөөсү 3, 4, 5 жылдап Кыргызстанга келе элек. Ошолорду тактаса болот. Аны айыл өкмөт аркылуу, чек ара аркылуу ошолорду тактап, чындап, анан алардын мүмкүнчүлүгү бар. Сиз айтып аткан жана тигүү секторун, кондитердик нерселерди, же болбосо тоок багуу, башка нерселер, мал жандыктарды багуу боюнча алардын мүмкүнчүлүктөрү бар. Ушуларды кичине ушул программаңызга кийирип койсоңуз жакшы болот эле. Мен сизди бул меңизди колдойм. Рахмат. Рахмат сизге, рахмат. Рахмат. Кийинки сөз Турсунбаев Азизбек Атакузуевичте. Рахмат. Саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар, урматтуу министр. Азыркы учурда социалдык келишим деген мамлекеттик долбоор иштеп жатат да. Ушул долбоордун негизинде республика боюнча канча жакыр үй бүлөнү чыгардыңыздар да ушул жакырчылыктан? Урматтуу Азизбек Атакузуевич, муну болсо мен башында айткандай, биз пилот катары Жумгал районунда 50 үй бүлөгө жана Кандамжай районунда 50 үй бүлөгө деп биз караган болчубуз да. Ошентип 100 үй бүлө болсо ошо пилотко катышып, бияктан биздин коллегабыз мага кошумча жардам берип айта кетти. Биз деле ойлогонбузда, могу акчанын 100 миңди ошол эклер болсо жеп кетпесин, ичип кетпесин, кредитке бербесин депчи. Ошон үчүн биз акчаны болсо биз мындай колуна акча да бербейбиз.
счет фактура аркылуу бардыгын иш кылат да. Бул биринчи иретте. Экинчи иретте биз ошол эки үй-бүлөлөрдүн бардыгынчы финансовый грамотность биз үйрөтөбүз. Андан кийин биз үйрөтөбүз жанакы бизнес планды кантип жазыш керек деп. То есть биздин мурки окуттан кийин биздин жарандарыбыз такыр эле бөлөк адам болуп калат да уже. Буларчы баарын даяр болуп. Андан кийин мынакей былтыркы жылы биз 2800 үй-бүлөгө ошол эки 100 000 сомдон бердик. Ошол эки 2800 үй-бүлөдөн биз 12 000 адамды жакшылыктан биз чыгардык. Рахмат. Ушул долбоор иштеп баштагандан бери сырткы жана ички миграцияга кандай таасир берип атат? Эми бул проект жаңы эле башталды. Biz 22-жылы эле биринчи жолу буларды киргиздик. Бул проект азыр эле эмес, абортторун эмес, мындакта алып атат да азыр элечи. Андан кийин ошонун ичинде дагы жанакы сурооңузга ылайыктуу биздин 3000 жаш балдарыбызга, анын ичинен болсо Россиядан келген биздин мигранттарга биз жаңы кесип беребиз, окутабыз. Андан кийин биз буларга жумушту таап беребиз. Бир жагы эми жакшы да өзүңүз айтып атасыз го, тиги ички жана сырткы миграцияга, себеби ошол жерде акчаны алгандан иштейт да, ошол ишкана ачат, башка кылат ошол. Анан ушул каражат сиздер ушул айрыкча ушул тоолуу алыскы райондорго көңүл бурсаңыздар жакшы болот эле да, биринчи кезекте. Мына өзүңүз айтып кеттиңиз, мына Чаткал районуна жардам берип, тигүүчү секторду ачып бердик деп. Туурабы? Көрсөттүңүз да бул жерде. Ошондой эле ошо Чаткал районуна алыскы мына Тогуз-Торо, Ат башы, Актала, Чоңалай деген алыскы райондор бар да, билесиз да, Шартоор. Ошол жактарга көбүрөөк көңүл бурушуңуздар керек да. Мен ошону айтат элем. Эми негизи бул аябай жакшы долбоор, мен колдойм. Урматтуу министр, муну калган депутаттарга деле кайрадан элем колдоп койсок жакшы болот эле. Рахмат сизге. Рахмат. Рахмат. Кийинки сөз Жакышев Русланбек Шаргазиевичте. Рахмат. Урматтуу Кудайберген Мазарбаевич. Жана өзүңүздүн видео отчетуңузда бул жерден көрсөтүлдү 8 үй-бүлөгө имарат берилди депчи. Ошол эле бир жараныбыз киоск сатып алып, буткин тиги абдан бутунан туруп кетти деп дагы видео роликте жүрөт. Анан жана 100 000 сомдон 200 үй-бүлөгө берилди дейт. Ошону кайтарымсыз берилдиби? Кайсы багытка берилди? Кайсы критерийлер негизинде берилди ошо 200 үй-бүлөгө? Ошо жөнүндө айтып койсоңуз. Рахмат. Биз 2022 жылы 2800 үй-бүлөгө бердик. Республика боюнча биринчи иретте муну болсо үй-бүлөгө көмөк деген пособие алуучулар бияка келет. Анткени ошол эки биздин жарандарыбыз үйгө отуруп алып, пособияны күтүп эле отуруп калбасын депчи. Булар кандай бир активный иш кылсын деп, андан кийин биз буларга сунуштайбыз да. Андан кийин жана мен айткан болчумун, дагы жолу каттап кетейин. Биз биринчи кадам катары буларды обучаем финансовой грамотности. Андан кийин биз буларга болсо жанакы бизнес проектте кандай жазыш керегин ошонун баарын үйрөтөбүз да. Ошондон кийин адам болот такыр эле бөлөк болуп калат, бөлөк киши болуп калат. Андан кийин мынакей 2022 жылы биз 2800 үй-бүлөгө 292 миллион сомду биз бергенбиз. Бул проект краткосрочныйбы же долгосрочныйбы? Ошол эле акчалы колго берилбейт, карточкага отурабыз айтып кеттиңиз жана. Анте турган болсоңуз ошол акчасын алар. Мисалы эртең күнү магазинге барып, барса алады, счет фактура карточкасы бар. Эгерде базардан бир швейный машина бирдеке сатып ала турган болсо, алар кандай болуп калат? Мисалы айыл жерлеринин бир топ тоскоолдук жаратып калбайбы? Ушундай жакшылап изчет эттиңерби? Эми биз буларды бир ай мурун үйрөтөбүз. Булар уже кантип төлөш керек, кантип табыш керек уже билип калат да на теоретическом уровне. Андан кийин булар болсо жана башта айткандайчы, кредитке берип койбосун деп, жеп койбосун депчи, бүт бардыгын булар делают только через перечисление. Бардыгынчы счет фактура эмес аркалуучу. Ошондо биздин кызматкер менен бирге барат, счет фактуранын көрөт, бардыгы мындай чын-чынга чыксын деп. Рахмат. Жакырчылыктын пайызы 8% өссү деп айтып кеттиңиздер жана. Ошого эмне себеп болуп жатат 8% өсүшүнө? Ошол эле урматтуу Кудайберген Мазарбаевич, бул жерде
2 миллиард 600 миллион. Бұл деген чоң сума ушун жакшылап таза, адилеттүү, катуу көзөмөлдөп карабасаңар, бұл деген мындайча айтканда бул мамлекеттин элдин акчасы да. Ушул жөнүндө айта кетсеңиз. Рахмат. Биз ар бир райондо комиссия бар. Ошол комиссияга болсо жергиликтүү депутаттар, жергиликтүү активисттер бардыгы кирет. Ошол бардыгы кимге кандай эмечи ошол экини бергенин көзөмөлдөп турушат. Рахмат. Урматтуу министр мырза, сизге дагы бир урчка кагаз жазып алсаңыз. Талас областынын Бакай ата районунда караштуу Кенжебай Мыскал Корукбековна деген кыз кайрылганда мага машинасы жок экен, үйү жок, малы жок, бизнеси жок. 4 баласы менен жолдош экөө араң зор окутулат экен. Анан ошо райондон сенин ата энеңдин үйү бар, ата энеңдин үйүндө жашап жатасың деп баягы жөлөк пулмары кыскартып салыптыр. Ошол эми мыйзам чегинде туура эмес. Ушул боюнча биз өзүбүз көзөмөлгө алып байланышып ушу Бакай ата районун ушуну контролдоп койсоңуз. Рахмат, мен көзөмөлгө алып, контролдоп, өзүм чалып, анан сизге жеке өзүм жооп берем. Рахмат. Рахмат сизге. Рахмат, кийинки сөз Моткеримов Айбек Туруталиевичте. Рахмат, Жамил Кубанычбековна. Кудайберген Базарбаевич, негизинен бул биздин аз камсыз болгон үй бүлөлөргө көмөк көрсөтүп атканыңыздар бул жакшы көрүнүш. Себеби мына өзүңүздүн видеороликте дагы көрдүк, канчалаган биздин жарандарыбыз бир аз болсо дагы өздөрүнүн жана жашоо шартын оңдоп кеткенге мүмкүнчүлүктөр түзүлүп калды. Бул жакшы. Мына бөлүнгөн акчаны баягы бүт райондорлорго, ар бир районго бирдей количестводо кылып бөлүнгөнбү же элдин, калктын санына карап бөлүнүп атабы бул жардам берүү акчалары? Түшүндүм. Биринчи жанакы 2800'тү биз ар бир районго 50 үй бүлөгө деп бергенбиз. Азыркы Кудайым буйруп боло турган 23-жылы 10 000 үй бүлөгө деп биз процент менен карап беребиз. Ошондо ошол эки райондо канча жакын жашаган пособие алуучулардын санынчы 10% деп биз санап чыгабыз. 10% депчи. Ошондо жанакы 10 000 чыгып атат. Рахмат, себеби мен ушул сунушта айтайын деген, мына өзүңүз айтып калдыңыз. Анткени биздин кээ бирки райондордо калктын саны өтө 3 эселеп, 5 эселеп көп. Кээ бирки райондорго караганда калктын саны көп. Калктын саны көп жерлерде ошончолук жакыр үй бүлө дагы көп экени баарыбыз билебиз. Рахмат. Андан кийин эми бул убакыт мүмкүнчүлүк болуп калды мыйзамдан сырткары. Мурда мына сиздерден мен кечекинде барып элдер менен дагы сиздин ишкерлер жумушчулар менен дагы жолугуп келдим. Жумуш жок жүргөн жарандарыбыз 6 айда бир барып өтүп турчу экен да. Азыр ар 2 ай сайын өтө турган кылып койсуздар. Эмне кандай? Жана жумушсуз жүрөт го, без работник деп жүргөндөрүңүздөрдү барып каттоодон өтүп турат экен сиздерден. Мына жумуш таппадым. Жарымжылы. Аларды мурда 6 айда бир барчу экен, азыр ар 2 айда бара турган кылып койсуздар. Не себеп болду ага? Мен билейинчи, анткени андай болуш керек эле. Ошону карап койсоңуз, андан кийинки мына эми балдарды коргоо бөлүмүңүздөр бар. Чындыгында алардын жумуштары өтө кыйын. Мен кечекинде барып алар отурган имараттын өзүн көрүп, мындай ремонтко муктаж экенин көрүп келдим да, бир карап койсоңуздар. Өзү баягы социалдык аярлуу катмар келет. Анан алардын келген сиздердин дагы жумушчулар ошондой аярлуу жерде отурат экен. Ошону бир көзөмөлдөп койсоңуз. Анан ошол эле мезгилде мына биздин жанакы кээ бир жаш балдарыбыз күбөлүк ала албай жүрөт. Ошол сиздердин жумушчуларга дагы өтө көп мындай оор келип жатат да. Анткени ал күбөлүк алып берейин десе, убагында төрөгөн ата энеси башка фамилия менен төрөп калган. Убагында жанакы төрөлгөндүгү тууралуу справканы ала албай калган ата энелер кийин бир турмуштун шарттарга байланыштуу ажырашып кеткен үй бүлөлөрдүн балдары эч кандай бир документ ала албай калып атат. Ал жактан алайын десе, медицина тарабынан берейин десе, андагы мыйзамдар тоскоол кылат. Сиздер берип коелу десе, сиздердеги мыйзамдар акырында сотко барса, ал соттан мындай жакшы көңүл бурбай калган фактылар өтө көп экен.
ошого бир көңүл буруп жакшы жагына чечип берсеңиздер жакшы болмок. Анан мына пособия боюнча пособияда боюнча да кичине бир аз көйгөйлөр бар экен, мурдагыдан жакшы жолго коюлуп калыптыр. Ошондон биз бир жакшылап көңүл буруп койсоңуздар. Анткени кээ биркилер ата-энелердин пособияларда жумуш издеп Россияга барып, ал жакта да жумуш жок, бир айдан кийин келип калган үй бүлөдөн пособия ала албай калыптыр. Ошону бир көңүлгө алып коюңуз. Рахмат. Рахмат, мен баардыгын жазып алдым, мен жооп берем. Рахмат сизге. Рахмат, кийинки сөз Масабиров Талайбек Айтмаматовичте. Рахмат, Жамил Хаматбековна. Урматтуу Кудайберген Базарбаевич, урматтуу депутаттар. Мен мүмкүнчүлүгү колдонуп, мен бир жаңы жылдын алдына чейин элдиктен келген 5 бир тууганын 3-өө майыпта. Ошо мен сизге кайрылдым эле. Ошол боюнча мен мындай сизге чоң ыраазычылык билдирип кетем, Кудайберген Базарбаев. Сиздин орун басаңыз Нурдөлөт Сатыбекович ушул Лелек районунан келген мүмкүнчүлүгү чектелген бир туугандарга сиздин ошо кызматкерлериңиз ошо бир туугандардын документтерин бүтүрүп, аларга мына араптар салып жаткан үйдөн үй алып бергени чоң жардам беришти. Бул жерде баарыбыз жакшы эле реакция кылып, көпчүлүктүн жардамы менен ушу майып туугандарда үй болуп калды. Ошо менен бирге ошо сиздин ошо кызматкерлер менен бирге мына Жаңылай деген бир журналист кызыбыз чогуу ушул маселени көтөрүп, мына чоң жардам көрсөтүлдү. Ал жерде мен белгилеп кетейин, Султан Алмаз Малдагазиевич деген Аламбүзүн райондук эмгек социалдык камсыздоо жана миграция башкарманын башчысы, Төлөмишева Гүлмира Тургунбекова социалдык кызматтарды көрсөтүү бөлүмүнүн жетекчи адиси экен да. Алар өздөрү барып, Абиздин ылдый жагында ошону көтөрсөм маселени тез арада бүтүрүп беришти да, Базар Кудайбекович. Ошондо бир жолу сиз эми министр катары мен сизге чоң ыраазычылык билдирем. Анан бул мыйзам, бул социалдык жардам жана эмгек рыногу программаларын бекемдөө долбоорун мен колдойм. Бул макулдашуу ратификациялоо экен. Анан да бир дагы суранычым бар, Кудайберген Базарбаевич. Мына Базаркөл районунда да ошо ден соолугу мүмкүнчүлүгү чектелген жарандардын мындай кол өнөрлүк деп коет, бул жасаган мындай жана камчы ар кандай бир идиштер жасайт да ошо. Ал жана коляска менен жүрүп эми ден соолук мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар да ошолорго бир шарттарды түзүп берүү боюнча сиз ошо райондук ошол социалдык өзүнүн кызматкерине дайындап койсоңуз, мен дагы сизге же кат түрүндө ошо тоолуу жактарда балдар бар да, мен ошол жака шайлоочулар менен жолукканда атайын ошол жака жолуга келишет да, ошондой мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарчы. Ошону мага бир жолу мындай камчы белек кылып беришкен, ошону жасаган мындай иштери бар да, жасаган жумуштар. Ошого бир мындай шарт түзүп берсеңер деген суранычым бар да, Кудайберген Базарбаевич. Сизге чоң ийгилик, рахмат. Рахмат сизге. Рахмат, кийинки сөз Абдалиев Мекинбек Акимовичте. Рахмат. Мен жогоруда мыйзам долбоорду колдойм. Анан бир-эки суроо пайда болуп калды. Жана биздин кесиптешибиз айтып кетти, бул акча каражат грант катарында берилип атат, айтпадыңыз депти. Бирок бул жакта мыйзамда жазылып турат, 30 миллион АКШ доллары кредит. Канча пайыз менен? Пайыздыгы жок. Жана ким төрөйт? Пайызсыз. Пайызсыз болсо анда сууда болот да, кредит болбойт. Бул мындай да, жана сиздин коллегаңыз туура эле айтты, мет грант депчи. Анткени биздин элибизге грант болуп атпайбы? Биз жанакы 100 миңдичи биз катарымыз берип атабыз, эчтекесилечи. Жок, мен сизди түшүндүм. Биз азыр мыйзам долбоорун ушу мамлекетибизге ушул 30 миллион долларды грант катары алган жокпуз да, кредит катары алып атабыз да, өлкөбүз төлөйт да муну. Кредит, өкмөт төлөп берет да, туурабы? Кредит. Кредит канча пайыз менен? Пайыздыгы жок. Кредит деген значит пайыз болот. Пайыз жок. Пайыз жок. Анда кредит дебеш керек. Сууда деш керек. Акча каражат 3 түргө бөлүнөт, билесиз да? Кредит, сууда, анан грант. Грант кайтарыпсыз, суданы кайтарып бериш керек, проценти жок. Ал эми кредит деген сөз түрдө пайыз болот да, значит, ушул жерге өзгөртүү киргизсеңиздер, бул туура эмес, эме жазылып калыптыр. Хорошо. Анан
50 үй бүлөдөн ар бир районго бердик дедиңиз да. Мына пилотный проектте Нокен районунан берилдиби? Берилди. Мага списогун берип койсоңуз, анан тизмесин кат жүзүндө да берип койсоңуз. Биздин депутаттар катышкан. Ошо мегечи. Кийинки эмем бизди чакырбап атырсыз анда. Кудай буйруп биз ошондочу бул баш болуп калганда бир аз кыйыныраак болчу. Азыр болсо биз морек жанакы 10 миңге жакшы даярдык көрүп атабыз. Мен айттым го, мен Кудайым буйруса баарыңардычы райондорго мен чакырам, сөз чакырам. Мындайда жана дагы кесиптешим айтып кетти. Ноке районунда жыйын өткөндө айтсаңыз, биз сизге жардам берели. Чындап эле элдин аярлуу катмарын чогултуп береличи. Сиз билесиз да кантип өтөт. Сиз дагы билесиз. Жырныйлар келет, эме кылат. Барганда сөзсүз эме чакырып алсаңыз, кийинки менин суроом, сиздин кызматкерлериңиз, райондо иштеп аткан кызматкерлериңиз, айлык маяналары көтөрүлдүбү? Сизде кадровый кризис эме жокпу, проблема? Бул мындайда бүгүнкү күндө бизде резерв кадров бар. Резерв кадрга кириш үчүн биздин жарандарыбыз тестирование өтүш керек. Тестирование өткөндөр баары тең, анан бизге келет, анан биздин комиссия болсо, резервке буларды биз киргизебиз, ал бар. Кандай бир мындай кадровый, кандай бир мындай голод бизде жок. Бизде бүгүнкү күндө Кудайым буйруп мындай тажрыйбалуу, мынакей өз жумушун жакшы билген кызматкерлер иштешип атат. Айлык маянасы кандай болду? Бүгүнкү күндө биздин райондордо буларга болсо 80%га көбөйткөн болчу, эмгек акысын. Бүгүнкү күндө булардын эмгек акысынын өлчөмү 23-24 миң сом. Сиз 80%га көтөрүлдү болчу деп айттыңыз да? Көтөрүлдү. Көтөрүлдү десең, болчу десеңиз, ушурда ал өткөн чак болуп калды да, болчу бирок азыр кайра түшүрүп койду дегенде майында айтып койдуңуз. Кийинки сизге суроом, билесиз билбейм, билбесеңиз жазып алсаңыз, Ноке районунун Шайдан айыл өкмөтүнүн бир үй бүлөдөн 4 орукчал балдары бар да. Азыр мына Кудайга шүгүр бир фонддор жардам берип, Индияга операцияга баратат. Ушул үй бүлөнү да караштырып берсеңиз, сөзсүз түрдө. Мен анан сизге фамилия аты жөнүн берсем, азыр бул жерден айтпай эле коеюн деп атам. Бундай эми соц тармактарда деле жүрөт, негизичи көп. Эми өтө оор абалда булардын турмушу. Кийинки мисалы сиздин министрлигиңизге миграция кирет да туурабы? Россияда силердин өкүлчүлүгүңөр бар, миграция кызматынын туурабы? Алардын милдети эмне? Эң основной функциональный обязанностьтарын айтсаңыз. Эң негизги болсо Россиядагы жүргөн биздин эмгек мигранттарга жардам берүү. Биринчи иретте кандай бир мынакей Россияда иштеген мекемелер акча каражаттарын бербей койсо, мындай фактылар көп. Биздин кызматкер барып ошо жардам берет. Биринчи иретте. Экинчи иретте кандай бир ошоки Россияга баргандан кийин такыр эле монтип алданып жумушсуз калса, биздин өкүлчүлүгүбүз болсо, ошоки жумуш таап бергенде жардам беришет. Укуктары бузулса жардам бересиңер, бербейсиңерби? Биздин азыркы учурда ушундай көйгөй бизде пайда болду. Анткени биз жаңы эле ачылганбыз, өзүңүз билесиз. Бирок бар сизде ошондой функция? Бар. То есть милдетиңер бар, милдети бар. Мен түшүндүм, мен сизге барам. Мен түшүндүм. Рахмат. Кийинки сөз Мажитова Шарапаткан Мажитовнада. Рахмат, Жамиля Кубанычбековна. Кудайберген Базарбаевич, мен бул мыйзамды эми бизге кредит башкача айтканда пайызсыз келип аткан үчүн колдойм, бизге азыр жардам керек. Айрыкча социалдык тармакка өтө чоң жардам керек. Бизде жумушсуздук күн барган сайын өсүп атат. Жакырчылык мына 8%га өстү былтыркы жылга салыштырганда. Менин биринчи суроом, ушул сиздер эми аракет кыласыздар ушу жакырчылыкты жоюу боюнча ар кандай жолдорун издеп. Бирок менде мындай сунуш бар да, ушул акчаларды 100 миңден бөлүп берип, 2800 үй бүлөгө 280 миллион сом акча кетет экен. Калган 2 миллиард 320 миңин биз жумуш орундарын түзүш үчүн мындай бир чоң мамлекеттик программага киргизип туруп,
жумушсуздарды көбүрөөк жумуш менен камсыз кыла турган башка бир жолдорун каражатты башка бир уюштуруп башка бир жолдор менен уюштуруу жактарында карап көрсөңүздөр жакшы болот эле. Себеби бул менен чокулап жанагындай жем бергендей эметкен менен биз мына жакырчылыкты жое албайбыз. Мына күн санап бизде инфляция өсүп атат, көрүп атасыздар. Баалар көтөрүлүп атат. Анан 100 000 боюнча калтырыпсыздар. Бирок мен айтып атам, бүгүнкү инфляциянын тушунда 100 000ге эч кандай бизнес кура албайт, 100 000ге үй бүлөсүн бага албайт. Бекер берген күндө дагы. Ошон үчүн 150 000 сомго көтөрсөңүздөр кандай болот эле? Мен азыр ойлоп атам, ошол жанагы сиз көрсөткөн роликте көрсөткөн эмелер швейный цехтерди куруп атат. Бирок алардын ызбыты кандай болот? Ызбыт болбосо иштеген тигүүчүлөргө айлык бере албайт. Ызбытты уюштуруш үчүн биз мамлекеттик деңгээлде ишканаларды курсак, ошол жерлерге бизде эми 60% калк айылда жашагандыктан ошо айылдарды көтөрүү боюнча кайра иштетүү цехтерин, кайра иштетүү заводдорун курсак, бизде мөмө-чөмө көп, иштей турган ишчилерибиздин потенциалы көп. Бирок ошону уюштура турган бизде экономика министри өтө чабал иштеп атат да. Бул биринчи суроом. Экинчи суроом, многу миграцияны бөлүш керек, социалдык министрликтен такыр бөлүш керек. Себеби бул жакта иш азыр жакшы жүрбөй атат. Ушуга дагы чоң көңүл бөлүшүңүздү каалайм. Рахмат, мен жооп берейин. Сиз туура айттыңыз, жанакычы кээ бир кезде 100 000 сом аз деп. Биз бүгүнкү күндө биз Айыл банк менен, РСК банк менен азыр биз сүйлөшүп атабыз. Мореки 100 000 сомду иштетип баштаганда дашлап өнүгүп кетсе, анан кийин ошо эки банк биз булар менен келишим түзөбүз. Булар кошумча анан кийин дагы 200 000 сом булар бере алат да, 200 000 сом. Азыр болсо мындай в рабочем порядке азыр мы пока вот обсуждаем. Вот где-то Кудайым буюрса, ушу мартка чейин мындай кандай бир чечимге келебиз. Анда уже эки проектибиз кол коюлуп анан уже иштеп калса, анда биз ушунда эске алабыз. Биз сөзсүз мындай жакшы иштегендергечи өнүгүп кеткендерге дагы кошумча 5%, ну бирок ал тиги 200 000 болот да, 5% болот, кредит болот. Рахмат. Рахмат, бул мыйзам керек бизге колдойбуз. Бирок ушул ар бир кетирген акчаны мынакей 30-жылдан баштап ар жыл сайын 750 000 доллардан төлөп келет экенбиз. Муну биздин неберелерибиз төлөйт. Чын айтканда, анан чоң энем кол коюп ушинтип бизге мойнубузга артып кеткен экен деген бизде сөз калат да. Ошон үчүн ар бир эмени эффективдүү пайдалансаңыздар натыйжалуу. Рахмат. Рахмат, урматтуу депутаттар. Саат 2-ге чейин тана 5 жарыялайм.